Mınакей көрүп, şu жерде шама үйдүн үстүнө мына жакын эле карагылачы. Ушул Токойго өтө эле жакын кооз жерде. Мына ушул жерге келип туристтер келип эс алса гана. Ушул жерге туристтер келип Сусамырдын эле жанында эле почти. Каракол деген айыл. Таласка Канизот Каракол деген жердин жанындагы эле айыл да. Мына. Бuyagы болсо Токой. Бuyagы болсо айыл мынакей. Мына айланып келип эле мына бuyagы карачы. Токой. Ушунте 12 километр жалаң ушул мындай Аккайын Токой. Келип ушул жерге эс алыш керек мына карачы. Токойдун ичине кирип алып кымыздан боз тигип алып туристтер ушул жерге келип ушул жерде эс алып мына карачы суунун боюнда отуруп алып балык кармап форель балыктарды кармап ушул жерден алып берип ушул жерден гана элдин баардыгын суктанып ушул жерге келип турса гана туристтер ушул жерге келиш керек да. Мына келе турган жай ушул жер. Ушул жерде элдердин баары туристтерди сыйлап, туристтерден акча таап турса гана сонунда ушу айылгачы. Карачы тактаган. Ушунун аягына чейин Токой. Мындай бир көркөмдүү Аккайын кооз жер да. Келип эле эс алыш керек болду бул жерге сон. Туристтердин баары ушул жерге келип эс алып турса гана. Суунун боюнда отуруп алып, камера тартып жатам мен азырчы. Şu элдер ушул жерге биздин айылга да келип, туристтер келип суктанып, мына сууну карачы, сууну чаркырап суу агып атат. Мындай керемет жер жок дегендей аста. Кыргызстан кооз дечи. Бирок мындай аста дүйнөдө дечи. Мунун кооздугун келип, көрүп, сезип жанына эс алып отуруш керек. Мунун башы 12 километрди айттым беле, ошо 12 километр бул. Өтө чоң бул Токой. Келип суктанып Аллах субхан тааланын ушундай керемет жерлерди кооздоп койгонун айт. Аллах кудуреттүү да карабайсың, карачы. Ушундай кооздук жерлерди бизге берип койгон кыргыздарга. Бул жакта элдер бул чынында эле биз эми барктабайбыз деле да. Мына айылдагыларчы. Келебиз дагы Токойдун жээгинде отурабыз, көп деле маани бербейбиз чынында. Токойду барктаган адамдар бар да. Бизге билинбейт бул Токой. Келебиз дагы ушунун ичине мал кеде-кеде киргизип коебуз чынында. Бирок мунун ичинде сонун кооз жер өтө көп да. Токой бул нар жагы эле укмуш. Могу нар жагы эле канча деген. Бир жагы эле 4 километр бар го эле. Узундугу 12 километр. Сонун кооз. Таластын баш жагы. Суунун башыбыз, мынакей, суунун башыбыз таптаза суу. Мына кооз жер да булчу. Аллах Таала бизге ушундай кооздук берген экен айылыбызга. Сонун керемет жер, бул керемет. Эс алыш керек берди. Только эс алыш керек. Пай да бул жерчи. Эс алыш керек. Боз тигип алып, туристтерди тартып мына. Могу жак болсо Сусамыр жак. Мына могу жакты көрсөтүп коем. Мына тоолору таксак Сусамыр жак. Ушактан келип туруп эле мына эс алгыла мына келип мына Көпүрө базар деген айыл Токойго келип чатыр тигип алгыла. Эс алгыла. Туризмде элдер келип кишилер тарткыла мына ушул жерге эс алгыла. Кооздугу керемет. Ошо туристтер келсин, мусорларын баа урналар бар, сала турган ошо балдар жасап койгон могу. Көпүрө базардын жанынан да мындай жана Токойго эс ала турган жерлерин урна жасап койгон ушу Караколдун эли. Келип эс алгыла. Мындай жерлерге эс албагандан кайерге эс аласың?
эс алыш керек. Биз эми бааны бербейбиз. Малдар чыгарып коебуз, ушул жерде отурабыз кеде эле. Ата ичине деле кеде эле багы. Баркын билбейбиз да негизинечи. Мунун баркын билиш керекпиз да. Келип туристтер эс алып мына шаркыраган суунун жанында отуруп эс алыш керек. Балыктан жеп, токойду болсо мына карачы, ичинин баары токой, ак кайын сонун кооз. Ичи болсо салкын. Эс алып, тамактан жеп, уктап, чатыр тигип алып, балык кармап, мына ушундай жерге эс алыш керек да. Мына келгиле мына Кыргыз эли мына ушул Бишкек, Ош, Жалал Абад, Нарын, Көл, Баткен мына ушу элдер келгилечи мына ушул жерге эс алгылачы туугандар. Бул жер эле биз ушул жердеги айылдагылар мына туризмден мына ушул жерде туризм менен иштесе, ушул жерге чатыр сыйып, боз тигип, элдер барып ушул жерге упрап келсе эле элдер могу элдер дагы кичине мына жердеги элдер Караколдун эли дагы кичине турист тартканы, турист эметкени үйрөнөт эле да. Бул жердеги элдер эми баягы маани бербейбиз да, бул токойда. Мун тоонун бул ак кайын ар жагы тоо. Бул Казакстан менен чектеш жер да. Мунун тоонун бийик да, бирок Казакстан менен чектеш. Шуга келип эс алгыла Кыргыз элин. Бул жер керемет. Аллах сала ушундай керемет жерлерди берип койгон да бизгечи. Келип эс алгыла жигиттер. Кымызынан мына жерде кымыз байлайт элдерчи. Кымызынан ичип, суусунан ичип, мына таза суу. Сууну ичиш керек, таптаза суу. Ташка тийген бышкан суу деген мына ушул бышкан суу да. Келип эс алгыла Кыргыз элин. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Ушул токойдо эс алуучу жай да негизи карачы. 170 миң ак кайын тегилген да ушул жергечи. Эми кооздугун карап койгула. Кооздук чынында эле токойдун керемет. Келип эс алып, токойдо эле жатып эс алган келет. Бул жерчи өтө кооз жер. Ушул жерге туристтер тартканга, ушул жерге эс алдырып, Каракол жайлоосу бар, ошол жака алып барып, Көлтөр деген көл бар, ошолорго алып барып эс алуучу жай сонун жерлер да буларчы. Бул жерге гана жатып эле эс алып туруш керек да. Келип ушул жердин кооздугун, көркөмүн көрүп, жердин кооздугун көрүш керек да. Ушул Көпүрө базар, Каракол, Талас өрөөнүн Талас Көпүрө базар айылынын токой. Ушу Рысбек Айдарилов атабыздын тиккен токойлору. Келип ушул жерге эс алыш керек да.